Қаланын негізгі жолдорунун кесилишиндеги Алиев көчөсүнүн 1 км 75 метр аралыгына асфальт төшөлүп жаңыдан тротуар курулат. Жол көп жылдан бери каралбай, жараксыз абалга кептелген. Жергиликтүү жашоочулардын сунушу менен көчөнүн оңдоп түзөөдөн өтүшү планга киргизилген. Жаңы асфальт төшөлсө, шаардын аймагындагы кесилиш катары каттам көбөйүп, Борбордук Курманжан көчөсүндөгү ууна бир жактуу болот. Кала казынасынан көчөнүн реконструкциядан өтүшүнө сметалык баасы 22,1 миллион сом каралган. Шаар мэри Талайбек Сарбашев долбоорлоо иши менен таанышып, жергиликтүү жашоочулар менен жолукту. Жакынкы жылдары оңдолгон жолдогу каталарды эске алып, коммуникациялык жумуштарды асфальтка чейин бүткөрүүнү тапшырды. Кызыл сызыкка чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштардын ээлери өз ыктыяры менен жолду бошотуп берүүсү айтылды. Айрыкча Аскар Шакиров көчөсүндөгү мүчүлүштүктөр жана шаардыктардын сунушун эске алуу зарылчылыгына мэр токтолду. Сапаттуу деп баскан асфальтылардын көрдүгүнө шакел бар. Азыр бүт элдин сынына кабыл атабыз. Турада сын тура. Бир жыл өтпөй жарылып атат бардыгы. Азыр басым бүт карап чыккыла, кара шашылыш жок. Карап чыгып эме кылгыла. Биз силер менен аралашканыбыз жок. Бул силер специалисттер. Силер жоопту силерсиңер, заказчик силерсиңер мына жол куруу ишканасы. Чыккандар бар. Барын эскертип карапчы берилип, түшүндүрүштөр түзүлүп. Ал эми убактылар бекитилип барды келет. Долбоордо жолдун турасы 7 метрди түзүп, 2 тарабында 2 метр болгон тротуар салынат. Ирригациялык канал кеңейтилип, 1 метр болгон жашыл зона каралган. Шаардагы жолдордун реконструкциядан өтүшүнө быйылкы жылы 100 миллион сом бөлүнгөн. Жолчулар көп жылдан бери муктаж болуп, жеке компанияларга акча төлөп иштетилип келе жаткан техника алынган. Асфальт төшөөчү техника Япония өлкөсүнөн 5 миллион 400 миң сомго келген. Быйылкы жылы 8 чакырымга асфальт басылат. 100 миллион акча каралды. Şu жол ремонтта, şu жола тиешелүү, тротуар, лоток, ошондой светофорлор, разметкаларга берилип 100 миллион алды. Ошонун ичинен быйылкыга ушул именно Алиева көчө 1 километр, почти 100 метр болот. Полный оңдолот. Эски асфальттын катмарлары алынып ташталып, алдына кайра трамбов коруп полный метип, эки чекесинен лотоктор кетет. Ошондой эле эки чекеси 2 метрден жөө адамдар жүрүүчү тротуарлар болот. Ошондой эле багдарга эгилге жолдун эки чекесинен зеленый полоса деп коет. Былтыркы жылыбызда 2,5 километр жол асфальтталды эле. Быйылкыга мынакей Кудай буйруса 8 километр жол пландаштырдык. Негизги жана ички көчөлөр 530 чакырымды камтып, анын 70%-нын эскилиги жеткен. Мекемеге тийиштүү техникалар алынып, жолчулардын майнасы көтөрүлсө, талаптагы күчөтүүлөрүн шаар башчысы билдирди. 1 метр асфальт жеке компаниялар тарабынан кымбат бааланып жаткандыгынан улам асфальт чыгаруучу завод курула тургандыгын мэр белгиледи. Асфальт заводда калып берели деп атабыз, лизингке ушул ишканага. Себеби мына 1 километрдин баасын көрүп атасыздар да, мына 20 миллиондон 15 миллиондун тегерегинде акчалар кетип атат. Биз ушул ишканага толук шарттарды түзүп бере турган болсок, азыркы 1-2 километр жасаган жолго биз 5-6 километр жасаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошон үчүн ушул ишкананы биз жандандырайлы деп атабыз да. Мына ошол жумушчулардын айлыктарын да көтөрүп, алардын ишке болгон кызыгуусун да биз арттырышыбыз керек. Анан көбүндалдагы элдерден сындар айтылышы мүмкүн. Быйылкы мындай ямочный ремонттор шаардын ичиндеги ушул кеч башталып атат, асфальт төштерин кеч башталып атат деген туура эле биз кабыл алабыз. Себеби мына погодага байланыштуу биздин асфальтный заводдор мына бүгүнкү күнгө чейин иштебей атат. Мына биз мага маалымат берди, азыр бүгүндөн баштап иштеп атат деп. Биз Кудай буйруса ушул заводдор иштей баштаса эле мына шаардын ичиндеги жолдорду тез аранын ичинде ошо ямочный ремонтторун кылып, ушундай баштаган иштерибизди быйыл толук аягына чыгарганга аракеттерди кылабыз. Шаардын негизги жана ички жолдору жамалып гана келүүдө. Толугу менен жаңылоого акча каражаты жок болгондуктан Кытай өлкөсүнөн 100 миллион доллар грант келүүсү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.